Омар Султанов 5 жолу ил бир секирик жасап, 5 жолу кыргыз поэзиясына жаңылык алып келген классик акын. Биринчи ил бир секирик 30 станция. Экинчи ил бир секирик сен жөнүндө поэма. Үчүнчү ил бир секирик чарчоонун 100-чыры. Төртүнчү ил бир секирик адамдын турмушу деген ыр менен жазылган роман. Бешинчи ил бир секирик ашу төр. Мына ушул 5 ырлар жыйнагы аркылуу кыргыз поэзиясынын диапазонун кеңейтип, ала тоонун алкагынан ары ашып, бүткүл союзга таанылып, анын ырлары көптөгөн тилдерге которулду. Орус, француз, немис, испан, поляк, чех, мажар, түрк жана башка. Экинчиден Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Гамзатов, Межалейтес, Назым Хикмет, мистрал өңдүү, гигант дөө шаалар менен эрөөлгө, орусча айтканда дуэлге чыгып, ошолорду кыргызча сүйлөтүп, кыргыз поэзиясын жаңы түшүнүктөр менен, жаңы формалар менен, жаңы образдар менен байыткан керемет акын. Үчүнчүдөн Омар Султанов айрым акындарга окшоп, ал чыгармачылыкка ат үстүнөн мамиле жасаган жок. Тийип качып, илхам келгенде эргүү даарыганда эле чыгарма жазган жок. Ал 86 жылдык өмүрүндө таш көчүк болуп олтуруп, системалуу түрдө ыр жазды. Башкача айтканда, каруусун казык, канын азык кылып, күнү түнү күжүлдөп иштеди. Ал дүйнөлүк адабиятты, орус адабиятын, тектөш түрк тилдүү калктардын адабиятын кан жанына, ар бир клеткасына сиңирип, өздөштүрүп, үйрөнүп, анан Омар Султанов деген өзүнчө марканы чыгарды. Омар Султановдун ар бир сабынан, ар бир чыгармасынан, ар бир китебинен Омар Султановдун стили, Омар Султановдун манерасы, Омар Султановдун жүзү, үнү ташка тамга баскандай, алаканга салгандай даана көрүнүп турат. Аны эч ким менен чаташтыра албайбыз, эч ким менен алмаштыра албайбыз. Бардык жерде ал жалгыз нуска, жалгыз экземпляр Омар Султанов. Төртүнчүдөн өзүнүн келишимдүү өң келбети менен, мыкты дикциясы менен, ырды жүлүнгө жеткире окуган чеберчилиги менен, оң тетири кулк мүнөзү менен, юмору менен, кандан бектен кайра тартпаган чынчылдыгы менен көптөгөн күйөрмандарды, Омар сүйүүчүлөрдү жана миңдеген шакирттерди топтоду. Демек бүгүн мен чыныгы акын болом, адабиятта изимди калтырам деп чоң маараны көздөп чыккан жаш акын сөзсүз Омар Султановдун 8 томдук китебин жаздыгынын алдына жаздап окуш керек. Ар бир саптын түбүн сызып алып окуш керек.